Баарыңыздарга салам, Тараза ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Мен Кадырбеков Максат, жаш блогер болом. Бүгүн мен сиздерге өзүмдүн практика иретинде алган интервьюмду көрсөтүп берем. Анда эмесе интервьюну аягына чейин көрүп, каналга ой пикир жазып катталганды унутпаңыздар. Бул байкебиз, атыңыз ким болот? Атым Жомарт Бекишов. Ушул Жомарт Бекишов деген байкебиз гитара чертеткен. Канча жылдан бери гитара чертесиз? Баш аягы где-то 5-6 жыл чертем да гитараны. Ошо Жомарт Бекишов байкебизден азыр гитара боюнча толук интервью алмакчыбыз. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Өзүңүздү кененирээк тааныштырып кетсеңиз, кайсыл жактын кулуна болосуз, кандай эмне менен алектенесиз? Мен өзүм Ысык Көл областынын Каракол шаарында чоңоюп өскөм. Кичи мекеним Бозбешик айылы, Чете Күз районунда. Өзүм университетти бүткөм, Ысык Көл университетинин физика факультетин. Андан мугалим болуп иштей алган жокмун, анткени зарплат аз болчу. Соода тармагында иштедим, иштеп жүрдүм. Андан кийин ошо музыкага кызыгып, азыр ыр жазам. Сөздөрүн, анан обондорун жазып, анан ошо бир 100га жакын ыр жаздым. Ошонан элге чыгарыш керек болуп калды. Башкалар албагандыктан өзүм ырдап чыгайын деп ушу парктарга келип ырдап берип атам элдерге. Ошондо өзүңүз айтып кеткендей эле, сиз ырларды илхом келгенде жазасызбы же ар дайым эле ыр саптар оюңузда болуп турабы? Ыр саптарды мен деген негизи элдерге тарбиялоо максатында ыр саптар жазылат. Анда эле ошо жакшылыкка чакырып элдерди, ошо негизи ошо Кудай бар деген эмеге чакырам. Кудай бар деген нерсеге чакырам. Ошондой ыр саптар ошого байланыштуу чыгат. Ал эми обондор болсо ошо өзүм музыканы сүйөм. Анан жакшы музыканы сүйгөндүктөн ошо жакшы бир музыка чыгарсам деген ой бар болчу да. Ошол оюмду акыркы жылдары чыгарып келатам ошол. Ушул өзүңүз 100га жакын ырларым бар дедиңиз. Ошол ырларыңыздын арасынан сизге жаккан ырыңызды атап бере аласызбы? Эң жаккан ырым ошо жизнь деген ырым бар, орусча. Негизи мен орусча жазчумун, анан кийин кыргызчада суранышкандан кыргызчада жаза баштагам. Орусчасынан жизнь деген ырым бар. Кыргызчасынан сагынам деген ырым бар. Ушул гитара черткениңизди алыстан угуп, ошо келип отурабыз. Гитара асбабында ойногонуңузга канча жыл болду жана кызыгууңузга эмне себеп болду? Кызыгуума себеп студент кезинде балдардын гитара черткенин көрүп ошондо кызыктым. Негизи өзүм музыкага кызыкчумун илгери эле. Кичинекейден бери эле музыкага кызыкчумун. Комуз ойногонду үйрөнгөм. Анан ушу гитараны үйрөндүм. Баш аяк айтып атам 5-6 жыл болду. Себеби деген студенттик кезде бир 3-4 жыл черттим, андан таштап жакында эле бир дагы 2-3 жыл болду. 3-4 жыл болду кайра черткениме. Ушул жакын арада же болбосо ошо ырларыңыз жаңы чыгарып, бизнеске, шоу бизнеске аралашайын деген ойлоруңуз барбы? Ооба. Ойлор бар, себеби деген ырлар жазгандан кийин аны сөзсүз элге таратыш керек. Элге чыгарыш үчүн шоу бизнеске катышыш керек. Ойлорум бар. Продюсер жалдап ушундай чыккыңыз келеби же болбосо обончу катары бирөөгө чыгарып берип, композитор болуп ушундай иштегиңиз келеби? Эми башында максатым өзүм эле чыгып ырдайын деген максатым бар болчу. Анан ошол максатка азыр ошо келатам, өзүм ырдап, үндү багып атам да. Анда ушул биздин көрүүчүлөрүбүзгө сизден бир обондуу ыр болсун, кандай дейсиз? Сагынам деген ыр. Бир тармактын ичинде таанышканбыз кечинде, бир суроону талкуулап турган кезимде, жаздым сага кандай деп, жаздым мага жакшы деп, жибердим мен достукту кабыл алгын деп. Жүрөгүмдүн ээси болдуң, сагынам мен. Сүрөтүңдү койбосоң да жалпыга сен ыймандуу кызсың, жипсиз байладың, жолугалы келчи арадагы.
Сизге чоң рахмат. Ырыңыз аябай сонун экен. Анан ушул ырда отурганыңызда менден бир суроо пайда болду да. Ушул жазган ырларыңызды өзүңүздүн жашооңуздан аласызбы же чыгарасызбы өзүңүз? Эми бул жазуунун максатына жараша болот да. Максаты эмнеге? Маселен, элди тарбиялайм десең, анда ошо болуп жаткан акыбалга жараша болот. Анан өзүңдөн да аласың. Анан ансыз да болбойт да. Өзүң эметкен жашаган немелерден аласың да. Анан YouTube'да каналым бар. Каналга кирип көрүп турсаңар болот жаңы ырларымды. Жомарт Абдулла Бекишев деп айтылат. Жомарт Абдулла Бекишев каналыңыз ошондо, YouTube. Подписка кылып, колокольчикти басып катталып койгула достор. Чоң рахмат. Анда эмесе сизге да чоң рахмат. Өнөрүңүз өркүндөй берсин. Силерге да ийгилик. Биз ушул менен өзүбүздүн интервьюсунун соңуна чыгып жатабыз достор. Анда эмесе каналга катталып, жагымдуу ойлоруңуздарды жазыңыздар. Ушул байкенин аккаунтун бул жака белгилеп коебуз. Катталып, өзүңүздөрдүн ойлоруңуздар менен бөлүшүп коңуздар.